ак мөр менен болоттой лейли, хангарын сезип тоготпой лейли. Ашыктан шейит болушкан алар, айтылып калды жомоктой лейли. Барыңыздар эле бул музыканы уксаңыздар керек. Жана ойлоп көрдүңүздөр беле? Ак мөр деген ким? Же болбосо ак мөр менен болоттун сүйүүсү ушунчалык эле ырларда да, жомоктордо да айтылып калгандай кандай сүйүү болду экен деп. Же болбосо экөөнүн ортосунда чындап эле Раймалы менен Бегимайдыкындай сүйүү болгонбу деп. Анда эмесе мен сиздерге ак мөр менен болоттун сүйүүсүнө карама каршы келген фактылар менен бөлүшөйүн. Аны биринчиси Качкынбай Осмоналиевдин Көчмөндөр кагылышында жазганы боюнча, ал эми экинчиси болсо Жазуучулар союзунун мүчөсү, белгилүү журналист Өмүрбек Төлөевдин 2005-жылы жазган Ак мөр ак талаанын айпериси аттуу тарыхый очеркинде жазганы боюнча. Негизи эле ала турган болсок, Ак мөр бул Нарын облусуна караштуу Ак Талаа районунда 1834-жылы жарык дүйнөгө келген. Анын атасы Адыл деген колунда бар адам болгон. Көчмөндөр кагылышында жазып кеткен боюнча, экөөнүн ортосундагы чоң сүйүүнү Жантай чал бузган. Мындайча айтканда, Сары Багыш уруусунун манабы 54 жашында 14 жаштагы Ак мөрдү зордук зомбулук менен аялдыкка алган деп жазат. Жана ырда айтып тургандай, хандын каарына да коркпостон бул экөө жолугушкан бир жолу. Дөөлөевдин вариантында ал атайын Ак Талаа районуна барып улуу муунда адамдардан сурамжылоо жүргүзгөн. Ал сурамжылоодон улам ак мөр менен болоттун эч кандай ортосунда сүйүү болгон эмес деп жазган. Себеби экөөнүн ортосунда таэже жээн деген байланыш болгон. Мындайча айтканда, Адылдын чоң эжесинин баласы болот болгон. Эгерде болотто чындап эле ак мөргө деген сезим боло турган болсо, ал ак мөрдү Жантай чалга чейин эле алып алмак. Себеби болот ушундай алдуу күчтүү баатыр бала болгон деп сүрөттөгөн. Негизи эле карай турган болсок, эки вариант тең туурадай сезилет. Себеби бир вариантында окуй турган болсок, ал Жантай чалга өзүнүн макулдугу менен тийген жана андан көп бала чакалуу болгон деп жазылат. Ал эми экинчи вариантын ала турган болсок, аны 14 жашында чындап эле ал өзүнүн макулдугун бербесе керек деген дагы окуялар жазылган. Мындайча айтканда, жомоктордо же болбосо башка чыгармалардын арасында дагы экөөнүн сүйүүсү мындай чоң сүйүү болгон деп жазып беришет. Дагы бир китептеги маалымат боюнча айта турган болсок, Жантай чал өлөрдө мындайча айтканда оң колун айтып кеткен. Мен эгерде өлө турган болсом, ак мөрдүн карасы чечилген күнү бул дүйнөдөн өтүш керек деп. Аны эч кимге ыраа көргүсү келген эмес Жантай чал. Ошондуктан ал өлөрү менен ак мөрдүн карасы чечилери менен аны мууздап таштайт оң колу. Ал эми Дөөлөевдин вариантын айта турган болсок, ак мөр 34 жашында Жантай чал бул дүйнөдөн өткөн. Жана андан бир жыл өткөндөн кийин гана ак мөр өлгөн. Бирок ак мөрдү киши колдоо болуп өлгөнү дагы, же болбосо кандайдыр бир оорудан улам өлгөнү дагы белгисиз бойдон калып кеткен. Мындайча айтканда, бул окуя дагы жарымы чын, жарымы жөн эле көркөмдөлүп жазылган. Эгерде сиздерге ушундай маалыматтар кызыктуу болсо, анда мага каттап кеткенди унутпаңыздар.